малсыз болуп олтурба. Колундан кандай келет, ошондой жардам бере бергүн урматтууган. Анткени бүгүн кыш мезгили. Буга чейин айтып келгенбиз, дагы айтабыз, кыш момундар үчүн Алланын рахматы. Той ата 40 градус болот экен, не болот буяга? Кайра ар нерсени ойлоно бербей, мындан оор күндөрдү өткөргөнсүң. Эртең муну көрбөгөндөй эле болуп каласың, урматтууган. Көрбөгөндөй эле болуп каласың мунучу. Эртең ысык келе турган болсо, суукту көрбөгөндөй болуп каласың. Суук келсе, кудум ысыкты көрбөгөндөй эле каласың да. Жок, урматтууган, алсыз болуп турба, кыш Алланын рахматы. Неге? Анткени түн узун болот, бул отургандан бардыгы тахажжуд окуйт деген. Күндүзү кыска болот, булардын бардыгы ороза кармайт деген. Эртең Рамазан келгенде сурап каласың го, дамылла кышта кармап берсе болобу депчи. Ана карма ошону. Ошону карма, урматтууган. Тахажжуд деген унутуп деле койдуң окшойт, ал эмне депчи. Жей турган беле, жегенди эле ойлоп кал. Жок, урматтууган, ал намаз. Намазды окуйбуз. Макул, ошондой кылабыз, урматтууган. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, урматтууган: "Иннаху ла я'ти ар-раджулул азимус самин яумал кияма ла язну индаллахи жанахун ба'узатин." Ооба, күчтүң бардыгыны имандуулукка сарфтагын. Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Бухари жана Муслимдер айткан хадисте айтат: "Кыямат күндө семиз качок, эки колу таң жетпей калган ушундай адамдар келет, бирок Аллахтын алдында чымындын канатычалыктагы анын таразасы болбойт, салмагы болбойт" дейт. Ооба, арырык десең жыгылып калчудай адамдар бар, урматтуу туган, бирок иманы ушунчалык күчтүү, анын амалы ушунчалык күчтүү, анын ибадаты ушунчалык күчтүү, анын жакшылыгы ушунчалык күчтүү.